кээ бир адамдар бизде мындай садака берүү десе одолжение кылышат. Же болбосо бир садака берсе аны ойду тоону көздү айтып укмуш кылышат. Жок, андай керек жок. Бир бар садака жария бар, бир садака бар купуя бар. Эми купуя садака субханалла кээ бир убакыттар абзелирээк болот жария садакадан, кээ бир убакыттарда жария садака купуядан артыгыраак болот. Түшүнүп атасыздарбы? Демек, машалла, ушундай садаканы көбүрөөк бериш керек. Бирок купуяны. Бир колуң берген садаканы экинчи колуң көрбөсүн дейт пайгамбарыбыз. Дагы бир жерде болсо, садаканы дейт, садаканы ушундай кылып бериле дейт да, караңгы түндө көрбөй калсын дейт. Садаканы караңгы түндө көрбөй калсын дейт. Көрүп атасызбы? Эми алында түшүнөт экен, эгерде садака байлам кантип куткарат десе, мисалы алса, кетип барат бүгүн машина сүзүп алмаксың. Бирок сен садака бергенсиң, дөңгөлөң эле жарылып калды. Эми сен субхан кетип барат, киши сүзүп алмаксың. Не болду? Алла насип кылды, субханалла, сен алким бир таш сүзүп алды. Өлгөн жоксуң, иштеп машинаң бир жак кичинекей калды. Демек ушунду эмнекен? Алла таала чоң боло турган нерсени байлан себеби, садаканын себебинен байлан алыстатып коет экен. Айтып атамбы, мисалы, садаканы жария берүү, мына, бул садакаты жария. Буну салды, эми мунун ичиндеги болуп аткан нерсе канча отурабыз азырчы, ушул салган адамга сооп кетип атат. Бир адам медресе салып койду, канча адам окуп аткан, бирөө мектеп салып калды, канча окуп атат, бирөө жол салып койду, бирөө кудук чыгарып койду, бирөө субханалла дагы бир эме алып койду, ошонун сооптору да эмне экен, ал өчпөйт экен, бүтүп кетет экен. Бирок